Студент окурмандык билет алган күндөн тартып, кайсы факультетте окуганына карабай, керектүү китептерди тиешелүү факультеттердин китепканаларынан пайдалануу укугуна ээ. Мен да өз кесибиме байланыштуу физика китебин алууга китепканага келдим. Саламатсызбы эшке? Саламатчылык. Эшке китеп алайын дедиң эле? Деде китеп берем. Килибаевдин китеби болсо физикада чейин. Ошмунун бардык окуу имараттарында компьютерлик класстар уюштурулган. Бардык студенттер күнүнө жарым саат пайдалануу укугуна ээ. Мен да азыр компьютерде өзүмдүн үй тапшырмамды аткарып жатам. Ошмунун студенттери илимий иштерин жана ошондой эле макалалардын, андан сырткары автордук ырлардын студенттик нургезине жарыялоого укуктуу. Мен дагы өз калемиме таандыгырымды жарыялаганы келдим. Мен жазганды, сизге карап, мүмкүн болсо сиздерге чыгарайын. Жакшы, кайсы факультеттен келдиң? Юридика факультети. Жакшы. Сен ырыңды биз карайбыз буюрса, анан бизде ушундай нургесине жакта. Бул 6-7 бет, чыгармачыл бет, ушул беттерге биз студенттердин ырларын. Мына макалаларды чыгарса болот. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде окуп жаткан таланттуу балдарга колдоо көрсөтүү бир топ жакшы. Ал эмес спортто ийгилик жараткан студенттерибизге дагы материалдык жана моралдык колдоо жогору. Атап айтканда, мына кече жакында Ашхабад шаарында өткөрүлгөн жабык имараттагы 5-Азия оюндарында алыш күрөшү боюнча 1-орунду, ал эми түркмен күрөшү боюнча 2-орунду алып келген студентибиз Алтынай Мамарасул кызына 1 жылдык келишимдик акынан жеңилдик берилди, жана акчалай да сыйлык берилген. Андан сырткары өзүнүн бир чыгармачылыгын жолго коюп калган искусство факультетинин студенттеринин жеке персоналдык сүрөт көргөзмөсү уюштурулуп атат. Чыгармачыл ырдап жүргөн, оон жазып жүргөн оончу, ырчы балдарыбыздын дагы жеке концерттери майрамдарга карата уюштурулуп келатат. Андан сырткары Ош университетинин атайын түзүлгөн комиссиясынын чечиминин негизинде бүгүнкү күндө 565 студентибизге bir социалдык пакеттен жардам көрсөтүлдү. Алардын социалдык абалына жараша түрлүү категорияда аларга карап жеңилдиктер каралды. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинде окуп жаткан студенттерибиздин жакшы окуганга, чыгармачылыгын өркүндөткөнгө, өзүнүн үстүнөн өзү иштеп, ийгилик жаратканга толук мүмкүнчүлүктөр жаратылган. Ош мамлекеттик университетинин студенттери Ошмуда жайгашкан аянтчаларды бекер акысыз пайдалануу укугуна ээ. Азыр студенттер бош убактысын спорт менен өткөрүүдө. Эгерде студент мугалим тарабынан адилетсиз мамилеге калса, же жетишерлик деңгээлде окутпай, окуу жадыбалдарын жана башка тарбия процесстеринин эрежелерин бузган мугалимдерди алмаштырууга жана тиешелүү чараларды көтөрүп чыгууга болот. Өз укугу бузулган күндөн тартып, студент 6 ай ичинде Ош мунун студенттик акча аппаратына кайрыла алат.
Ош мамлекеттик университетинин студенттери Ош муну уставынын негизинде университетти башкаруу процессине катыша алат. Жаштар комитети студенттик ак катчы аппаратынын ыктыярдуу мүчөсү болуп, өздөрүнүн идеяларын сунуштап жана көмөк көрсөтө алат. Мисалы мен физика техника факультетинин ак катчы аппаратынын жетекчисимин. Ош мунун эл аралык байланыштар бөлүмүнүн аракетинин негизинде бүгүнкү күндө биздин студенттер дүйнөнүн 80ден ашуун чет өлкөлөрүнө чыгып окуп келүүдөбүз. Мен да ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууга сиздерди чакырам. Парижге келдик, Парижге эс алып жүрөбүз, силерди да күтөбүз. Парижге келгиле эс алгыла, машина менен сүрөткө түшкүлө. Бул жакта аба ырайы жылуу экен. Сүрөткө түшүп алдык, баары жакшы. Мен Ош мамлекеттик университетинин активдүү студенти катары өз укуктарымды жана милдеттеримди так билем. Мен Ош мамлекеттик университетинде окуган 4 жыл ичинде маданий, коомдук, интеллектуалдык иштерге активдүү катышып, президенттик үмүт стипендиясына жетип отурам. Ошмуда окуган бардык студенттерге талыкпаган эмгек аркылуу президенттик үмүт стипендиясын алууга чакырам жана тилектешмин. Ош мамлекеттик университетинин студенттик катчы аппараты студенттердин сунуш ой пикирлерин маанилүү эсептеп, студенттерде жаралган көйгөйлөрдүн чечилишине, идеялардын ишке ашуусуна жардам берип, студент менен жетекчиликтин ортосунда ишенимдүү көпүрө болуп берүүгө жана сиздер менен тыгыз иштешүүгө даяр. Биз сиздин билимиңиздин туура багышына кепилдик беребиз. Жогоруда айтылган бир топ укук мүмкүнчүлүктөрүңүздү максаттуу пайдаланып, келечектеги кыргыз эли жери үчүн өз салымыңарды кошосуңар деген ишеничтебиз. Окууңуздарга ийгилик.